Кичипейилдикке видеонун ылдыйындагы колду баскан ар бириңиздерге ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Бүгүн 15 январга караган түнү саат 03:00 чамасында Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектисинде жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматы билдирди. 15 январда болжол менен түнкү саат 03:00 чамасында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа болжолдуу түрдө Чыңгыз Айтматов көчөсү менен түштүк багытты көздөй бара жатып, А. Масалиева көчөсүнө жетпей жол жээгиндеги түзүп жол кырсыгына кабылган. Бирок айдоочу окуя болгон жерден кетип калгандыгы белгилүү болгон деп билдирди милициянын кайгылуу кызматы. Бул факт боюнча автоунаа убактылуу айып коргоо жайына токтотулуп, унаанын айдоочусун аныктоо жана жол кырсыгынын келип чыгуу себептерин тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Чегара кызматынын чегарачылары Баткен облусунда чегарада мыйзамсыз жүк ташуу жана өткөрүү фактыларын токтотту. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Лейлек районунда чегара тозотунун кызматкерлери тарабынан 1993-жылы туулган МИнин башкаруусундагы Volkswagen Crafter үлгүсүндөгү унаа кармалган. Унаанын айдоочусу Кыргыз өлкөсүнүн Тажикстанга тиричилик техникаларын мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган деп билдиришти УКМКдан. Ушул эле күнү Баткен районунун Карабак айылында Кыргыз жараны Тажикстан жаранынан Баткен районунун Карабак айылында Кыргыз жараны Тажикстан жаранынан 30 куту мандаринди алып жаткан жеринен кармалган. Ошол учурда Тажикстан Республикасынын жараны чектеш аймакка из жашырууга үлгүргөн. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин кармалган адам жана жүк соттук териштирүү үчүн чегара заставасына жеткирилген. Видеого лайкты сөзсүз басып, жана подписация деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочону да сөзсүз түрдө күйгүзүп кетиңиздер.